Assalamu alaikum, qadırman görüşler. Misir Keci kanalının katılımcıları. 30 may 2022 жыл Жалал-Абад обласы Тайгараев айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсөтүүчү мына ушундай жакшы аттардын бирин сіздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар, каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул аттыбыздан сатуучубуз өзү бизге толук маалыматын берет. Андыктан назар салып туруңуздар. Көрүп турасыздар, аттын сыртынан көрүнүшү аябай жакшы аттардын бири экен. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эми бул аттан маалымат берип айтсайлы, алгач эле ушул жашынан баштайлычы. Жашы канчада? Жашы 5 жаш. 5 жашар, эки асы болуп калат, породасы кандай болду экен бул? Породасы кыргыз эле болуш керек. Кыргыз жылкылардан эле. Мен экранга телефон номерди коюшкан, ошондон жакшы маалымат алсыз болот. Негизи бул атты азыр ким минип ушундай улактарга чабып жүрөт? Улактарда жүргөн аттар деп калдыңыз. Ушу укамын аты да. Өзү бир жакта болгон үчүн мен чыгарып коеюн деп. Акча керек болот. Улактары жакшы. Чоң аламан улактарга чабып жүрөт эми? Турпа улактарда. Үйүрүнө, жооштугу, балачакка да жакшы. Мингенге караганда жоош жакшы ат экен да. Өтө жоош. Ден соолуктары ичип жегендери кандай болду экен? Билбейм, көрүнүшү жакшы эле. Көрүнүшүндө билинет деңиз, ден соолугу. Туура айтасыз. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айтабыз. Эми атты минип, атты таптаган агабыздын номерин коюп кетебиз. Мына ошол номерге чалып байланышып толук маалыматтарын алсаңыздар болот. Улакта жүрүп, ушундай жакшы мараларды кылып, жакшы сорундарга таштаган убактары да болгон экен. Мына ошол видеолорун дагы сиздерге жиберип, ошол жактан көрсөңүздөр болот WhatsApp'тан. Ушундай токтоп турсаңыз, эми сиздерге жакын бир көрсөтөлү. Мына кашык кабактарынан көрсөңүздөр болот. Жаныбардын мүчөлөрү аябай жакшы келишкен аттардын бири экен. Көкүрөк, колтуктары өтө кенен экен жаныбар. Така тургандары да жоошпу? Така тургандары жоош. Азыр мына эски такалары така. Сорларынан көрсөңүздөр да болот. Бул атты демек улак чаап жүргөндөр тааныйт, билет болуш керек, Билет болуш керек. Сиздерге бир катар айландырып көрсөттүк. Эми бастырып коелучу, баскандарынан бир көрөлчү. Жаныбар. Аттын мүчөлөрүндө сөз жок, жаныбар. Өтө жакшы аттардын бири. Эми бер кайры беребиз. Сатуучубуз ушу айткандай улактарга жараган ат болгон болсо, бул аттан өтө бир чоң ийгиликтерди күтсө болот. Жакшы. Атты бир чаап көрсөк кандай болот экен? Туруп калган эмеспи? Туруп калган да кичине бар. Бир койор койсоңуз болот, көп кыйнабайбыз. Бир койурсаңыз. Жаныбар. Өтө сонун. Чатаяктын кеңдигин көрүп атасыздар, токтогондор да өтө сонун токтоп жатат. Көрдүңүздөр, сиздерге бир кой берип чуркаганын көрсөттүк. Эми чоң топтордун арасында, аттардын арасында кандай чуркайт болду экен, улактардан көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр жакын келип көрүңүздөр андыктан. Эми биз сиздерге кыскача маалыматын беребиз. Жакшы, атты көргөттүк. Эми болушун сиздерге көрсөтүп атабыз. Эми бул аттын баасын угалычы, баасын канча деп турасыз? Баасы 8 000. Долларга 8 000 деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы келген кардар болсо, жолу болот. Бою 1.60. Бою 1.60 чыгат, Көз ченем менен айтып жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Үйүрү дагы бар экен. Андыктан мына ушундай атты колдон чыгарып алыңыздар. Айтылыш баасы 8 000 долларга коюлду. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мөлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Misir Keci каналы. Биз менен ар дайым чоң болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.